Эми кезек оң рульді автоунааларга дагы келип калды. Азыр ушул 10 мүнөттүк видеодо жаллан гана оң рульді автоунааларды тартып кетемин. Бизди жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө сиздер Машина Кеж каналын көрүп жатасыздар. Бүгүн 16 февраль 2020 жыл. Биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Апта күнгө жекшемби. Биздин видеолорубузга класс басып, комментарий калтырып туруңуздар. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө биздин каналга жазылыңыздар, сөзсүз. Кызыктуу маалыматтар сөзсүз болот. Башка видеолорубузду дагы көрүңүздөр. Мен мүмкүн болушта бүгүн көп маркадагы автоунаалар тартканга аракет жасадым. Азыр жасап атам дагы. Көрүп туруңуздар. Анда мына фиттен баштайлы. Модула обвесинде. Японский өзүнүн тюнинг. 2003 жыл чыгарылган, кыймылдатыш көлөмү 1.5, телефон номерлери жана баасында жазып койгон 340 000 сом. Toyota Wish 2003, объему 1.8, баасы $6000. Honda Step Wagon Spada 2005, объему 2, телефон номерлери. Баасы $6800. Honda Inspire 2003, объему 3, баасы $6200. Honda Step Wagon 3 2006, объему 2, есин телефон номер 553 260 222, баасы $7500. Honda Fit экинчи поколениядагы 2012, объему 1.5, телефон номер 551 772 799. Бул таза японец, Англияда эмес, Япониядан экен. Ички салонда көрсөтөйлү. Пробеги канча эле? Пробеги 115 000 километр. Лобоюнда мындай ысып берүү немеси бар экен. Жана антизанос өчүрүп жандыруу кнопкасы да бар. Баасы $8000 деп атат, айтылыш баасы. Toyota Estima 2004, объему 2.4, телефон номерлери жана портерге алмашуу жолу бар экен. Мындай портерге. $7200 деп айтты деп атат ээси. Жанында турган адамдар. Бирок ээси көрүнбөйт. Дагы бир Estima күмүш түстө. $2002, объему 2.4, телефон номерлери ээсинин, баасы $7000 жазылып турат кагазында. Toyota Crown. Мындай машиналар өзү
сейрек эле кездешет, бирок чындыгында Toyota'da оң рулдуу унаалардан эң жакшы унаалар деп мен эсептейм. Crown'га аябай жакшы мани берип чыгарышкан Toyota'лар. 2004, объему 3, телефон номери ээсинин сыртка алып ушунда машина ачык элеби? Ачык. Ачык. Crown'дун мындай логотипи ушундай. Ички салонда көрсөтүп коеюн. Кнопка старт стоп. Ички салону деле таза. Японский навигациясы менен дисплей. Керкилеринде бая кожа менен чыгат. Бунуку велюр экен, ткань материалда. Баасын канча дедиң эле? $7,5 миң. Ага. Мына дагы телефондорун кайталап көрсөтүп коеюн. Honda Fit 2002, объему 1.3, баасы 350 миң сом. Honda Stream 2002, объему 1.7, баасы 310 миң сом. Honda Fit 2002, объему 1.5, ээсинин телефон номерлери, баасы 330 миң сом деп жазылып турат кагазында. Dabir Fit обвестери бар экен мында. 2004, объему 1.3, баасы 320 миң сом. Toyota Wish 2003, объему 1.8, телефон номерлери ээсинин, баасы $6,000 же 420 миң сом. Honda Civic 2002, объему 1.5, ээсинин телефон номерлери, баасы, айтылыш баасы 230 миң сом. Кыйла краскалаш керек экен, почти сплошной эле. Өңгө чөп кичине урулган жерлер да бар экен. Toyota Passo 2005, объему 1, 100 километріне 5-6 литр жейкен бензин, баасы 240 миң сом. Toyota Accord Honda Accord кечиресиздер. Так, 2003, телефон номерлер 553 17 17 88, люк бар экен. Баасы $5,500 деп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, кээ бирде биз дагы адашып калабыз, сиздер эле адамдарыбыз, биз ошого туура түшүнүп кабыл алып коюңуздар. Анча мынча туура эмес айтылып калган жерлер бар болсо. Honda Odyssey 2, 2002 жылы чыгарылган, объему 2.3, тез арада сатылуусу зарыл экен. Баасы, айтылыш баасы 280 миң сом. Honda CR-V 2 2002, объему 2.2, телефон номерлери, баасы 390 миң сом деп жазып коюптур кагазында.
Балондору төрт тең зимний. Оны өзүнүн летежистеринде. Honda Accord 2003, объему 2, телефон номерлери есін. Басы $6000. Toyota Wish 2003, telefon номерлери есінің. Объему 1.8, басы $5200. Honda Accord универсал 2000 жыл чыгарылган, объемы 2.3, телефон номерлери жана баасында жазып болгон $3500. Honda Stream чыгарылган жылы жазылбаптыр. Объемы 2, телефон номерлери жана баасы $280,000 сом. Honda Fit 2002, объемы 1.3, телефон номери жана баасы $275,000 сом.